Байыркың өнөр өчпөгөн, басынган сайын көктөгөн, илгеркиң өнөр өчпөгөн, ийилген сайын көктөгөн. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн биз студиябызга айтылуу дастанчы, маданияттын мыкты кызматкери Айтбөбү Атамкулова эжекени чакырганбыз. Саламатсызбы эжеке? Саламат. Ден соолук жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизди атайын ушул студиябызга чакырганыбыздын бирден бир себеби мынакей манасчылык, төкмакындык, комузчулук, андан кийин мына дастанчылык деген да кыргыздын өтө зор чоң өнөрү бар да. Сиз ошол дастанчылык жагына Айсары кыздын арманы деген ушул дастан менен кыргыз элине таанылып, өнөргө ошол менен киргенсиз да. Анан дегенде эле сиздин ушул өнөргө кирген, өнөр жолуна аттанганыңыздан баштайлы. Эми мына биздин телекөрөрмандар дагы сизди билгендер, Айтбөбү Атамкулова келген экен деп, балким баягы жаштар ушундай дастанчы эжекебиз бар экен десин деп, мына ушул залкалар көрсөтүүсүнө чакырып отурабыз. Рахмат. Мен эми бул дастанчылыкты кичинекей кезимден эле баштадым десем болот. Мен өзүмдүн атам, апамдар ушу музыкага жакын адамдар эле. Атам комуз чертип, апам ырдап калчу эле да. Элдик ырларды, ооз комузда да ойногон. Анан ошол кишилер, айрыкча менин апам ушу Курманбекти жаттап ырдасаң болот эле. Анан Курманбекти ырдап 5-класстан ушу мектептин ичинде дастанчы болчумун мен ошондо. Курманбектен баштадыңыз. Дастанчы Атамкулова келатат болчумун ошондо деле. Классташ балдарым жылуучусу башка деле класста окугандар аябай суранышчу да, эмкиде комузду ала келип ырдап берип койчу деп эле. Ошондо мектептен башталган. Анан мектептен башталгандан кийин эле окууга келип, финансага тапшырып өтпөй калдык. Анан эмне кылышым керек деп ойлойм. Мен ушу конторада отуруп иштегенди жакшы көрчүмүн, айрыкча машинка басып, расчетный бухгалтер болгонду жакшы көрчүмүн да. Анан эми ошондон кулап калгандыман, айылда болуп калдык. Ошол кездерде дагы ошентип эле окуудан кулап калган бир 5-6 кыз бар экен, менин классташтарым. Анан ушундай жөн отурбайлык, айылда ушинтип кырман чыгып атыптыр, ошо кармасекке адам керек болуп атты деп, анан ошол мен 6 кызды жетектеп кармасекке бригадир болуп иштеп калдым да. Айылда. Кайсыл айылда? Ошондо Ат Башы районундагы азыркы Казбек айылы, илгерки пограничный айылы. Мынакей касиеттүү Ат Башы жергеси Казалчы Казбектин айылы. Анан ошентип бригадир болуп иштегенде эле айылда айыл ыркес ойнолуп калды ошол жылдары. Анан эле айылдын активисттери катышат депчи. Активист болуп, бригадир болуп мен кошулуп калдым ыркесиге. Анан сен комуз билесиң да. Ыркесени мен өзүм кудамда болуп калат, раматылык болуп кетти. Сагын деген байке бар эле аке. Ошо Сагын акең экөөң ачып ырдап бергиле. Биз могу ырды жазып койдук да, анан акындык сөз менен бир сонун сөздү жазган экен. Ошентип ыркесени ачып ырдап берем деп, Ат Баштан 1-чи секретарь, 2-чи секретарь деп койчу илгери. Жумагазиев менен Жүрсүн Маликовалар келди. Угуп отуруп эле, анан эле 2 күнгө жетпей туруп эле, баягы Жүрсүн Маликова эшиктин алдына келип алып эле, бул кызыңызды алып кетели деп келдик. Бизде ушундай дастанчы, ушундай ырды ырдаган комузчу кыздар керек десиле. Мен чоң энем артистти аялым дебе, шофёрдү күйөөм дебе, мен чоң энеде өстүм да. Дебе дейт, анан деп эле кечке эле ошону айтып берсем, мен кулагыма сиңип калган экен. Мен шифонердин ичинде жашынып жүрөм. Анан койду, анан менин атам, өзүмдүн атамды аке дечү элем, атагы чыккан топозчу, эмгек кысылтуу ордени менен сыйланган апам экөө. Ленин ордендери бар. Апам депутаттыкка көргөзүлүп, ушундай бир дүркүрөп турган үй бүлө элек да. Ошол атам айтып калды, мен не уят кыласың, бизди мына апаң депутаттыкка көргөзүлүп атса. Мына монтип Фрунзеге барып дагы трибунага сүйлөп келди. Анан уят кылып атпайсыңбы, биздин чоң да бул деп. Анан ошо атам аркылуу анан кой буларды уят кылбайын деп ырдап эле, андан ары ыр деген жакшы турбайбы деп ырдап кеттим. Ошону менен Ат Башынын
дом культурасына барып анан иштеп калдым. Ошондо ат башта атайын эмеде театральный кадимкидей эле эмеси бар болчу, фольклорный театральный театр бар болчу да. Анан ошол кезде ал жака да жөн эле ырчы болбой, мындай кичирээк kesим 16-17 жашымдагы эле кездерде анан ушу баланын ролун ойнотуп, Көкөй Кестин ону менен бир эйни бир кайсы бир темада бир ойноп, ошо баланын ролунда ойноп жүрдүм. Анан дастанды айтып жүрдүм. Азыркы эле Төгөлбай Казаков ырдап чыккан ыр ошо кезде насихат аябай элге тим эле укса кулагы тойбой турган кезде эле насихат ырдап жүрдүм. Раматылык бул Асанкалы Керимбаевдин кайчыланып басып жүрдүм дегендер бар. Ошонусун ырдап жүрдүм. Эми ошол Асанкалы Керимбаевдин ырын менен насихатты ушу комузга келтирип ырдаган ошол жерде жалгыз мен экенмин да. Ошон үчүн илгери сакманчыларга деле барып, чөпчүлөргө деле барып аралап ырдачу элек, тоогомдой отургузуп коюп. Анан эле ушуга тойбой экиден сурап ырдатчу эле. Муну дастанды сураган деле бир, ал ырды деле сураган бир эле. Анан эле алым кандырдадым. Алым канды болсо ошо мектепте сөзсүз физикадан берген бир Элеман деген агайым бар эле, азыр деле бар, азыр кодамда болуп калды. Физикадан кирип келатканда кана атам кулоо деп деген деле билчүмүн да, алым канды сураарын. 3-чү партанын 3-чүсүндө звено болчумун. Ошол жерде отурчумун. Такай мен 3-чү партамда желектер илинип турчу эле да, мен жакшы алып отурчумун. Анан кана атам кулоо деп киргенде эле алым канды соскондо болду, 5 эле. 5 кое берет эле. Мына ошол жакта аралап жүрүп андан кийин Борборго келдиңиз. Анан ооба, ошентип ат башыдан анан ал жакка комиссия жүрүп калды. Нарынга биринчи месттен алып ушул дастан боюнча. Анан Атай Огонбаевдин Жаштарга деген ыры боюнча. Ошол эки ыр боюнча ушу Нарынга кабыл алынып калды. Эми Нарынга ушу Фрунзеден комиссия келеткен болуп калды. Фрунзеден келатат эле болуп калышты. Ошону менен Фрунзеге келип, Фрунзеден келишип, ырдап эле келип эле тиги адрес жазып берип калды. Мындай барасың Фрунзеге. Сен ошол жакта окушуң керек, бул жерде табашың керек деп. Анан эми макулдуу эле келип эле акеме айттым, атама. Ошентип мени ушундай момундай неме менен жиберди деп чакырып. Көрсө ал Төлөмүш Океев экен. Төлөмүш Океев деп. Режиссер. Анан бул Төлөмүш Океев деген атагы чыккан режиссер. Мына эми ошого барабыз менен акем Раматылык менен атам менен. Ошо Төлөмүш Океевдин үйүнө чейин барып анан ырдап, баягы Курманбекти кайра сурап ырдап. Анан мына ушундай филармония деген бар. Ошол жака барып окушуң керек. Андан ары анан искусство деп анан кетсең болот деп. Анан жожайын айтып берди. Ошону менен филармонияга келдик. Филармонияга келсек, биздин жана кыргыз көчүн гитарадан эң биринчи ойногон залкар Данияр Назарматов деген агайыбыз, раматылыбыз, бейиши болсун. Ошо киши директор экен. Түз эле ошо директорго кирип Жаштарга ырдадым. Дагы эмне билесиң дегенде Курманбекти ырдадым. Болду. Сен даяр кыз экенсиң. Мен эми ушу спец мугалимдерге деле берип көрөм, бирок өтө даяр кыз экенсиң. Бизде ушундай ырчы кыз керек болуп аткан деп анан кабыл алды. Кабыл алып анан ошону менен 15 күндөн кийин 2 жылдык студияга келгени калдым. Келдим. Келип эле жаңы эле мынтип, жаңы эле кирип бир окуу башталып калган эле директор чакырып атат, келсем эле. Истебес агай, Тууганбай агай, Айталиев агайлар отуруптур. Мына ушу кызды айтып атам гана деп эле анан дагы жанагынтип ырдап бердим. Ырдап берсем эле болду. Биз жакында гастролго чыккан аттык эле. Мына биз менен
чыгасың деди эстебес агай. Ошону менен эле алар менен 3 айга гастролго кеттим. Кайра келгенде эле 3 айдан кийин эле Зайнидин Иманалиев агай бар экен. Мынанда Зайнидин Иманалиевдин Какен Алмазбековдун сөзүнө жазылган. Обону мына ушул Зайнидин Иманалиев агайыңдыкы. Ушул агайыңдын ырын азыр угуп ушул ырды чыгарасың деди. Агай ырдап берди. 2 жолу эле кайталады. Мен негизи эле бир ырдаганда эле алып кетчүмүн да. Анан 2 жолу кайталаганда эле мен сразу ырдап бердим. Болду деп аябай сүйүнүшүп эле. Айсарыбыздын арманы деп. Ооба, ошол ырды 3 күндө жаттап бүтөсүң деди. Анан эле макул жаттап бүтөйүн деп Таштанбек агай эле, Таштан агай эле Жолдошбек. Жолдошбек деген Таштан агай режиссер эле. Ошону менен 3 күндө жаттап бүттүм. 3 күндө 10 күндүк жалаң аккордеонистердин концерти. Анда Раматылык Абдыкадыров бар, Мамаджанов бар, Керимбаев бар, Түгөлбек Казаков, Исрадин Аманбаев. Эми ушу залкарлардын баары 10 күндүк концерт берди да. 10 күн тең ушундай келет элдер. Ошонун ортосунан ушу Айсарын айтам. Эл калдындай калды. Айсарыны биринчи эле кабыл алып неметкенде эле алдын каршысынан эле ыйлап атышат. Апа эмне ыйлап атат деп, мен ыйлаткан ырдым, эмне ырдашым керек деп. Чыгып эле мен да ыйлап салдым. Мен ырдабайм, муну элдер ыйлап атат депчи. Ай, ошондой жеткирип ырдадың да сен. Ошон үчүн ыйлап атат деп анан. Ошону менен анан баягы ырды чыккан сайын эле ыйлашат десем. Айсар кыз атыгып кеттиңиз. Айсар, айтпайбы атым өчүл Айсар болу эле. Анда мындай кылалы айтпай эжеке, ошол Айсар кызды ошол убактагы сиздин угармандар азыр дагы теледен көрсө, мынакей ошондогу жаш кыз эле депчи. Азыр ошол Айсар кыздан элдин эсине салбайлы Айсар кыз да. Мейли, буюрса. Биз бала кезде мына ошол Айсар кызды угуп бүтүндөй кыргыздын коктуголот айыл шаарларында жаңырып калды эле да ушулар. Илгери өткөн заманда Турпандан чыккан кыркербен Анжан тараптан соода кылып өтүп келе жатышып, алтын баштаган асыл буюмдарын уурдап жиберишет экен. Ал кезде Байтык хан Солтой элин солук тедирбей кармап турган кыйын хан болгон экен. Гербендер даттанып ханга келишет. Алтындарыбызды уурдатып ийдик таап бергиниң деп. Байтык хан элдеги атанган уруну толугу менен жыйнап, алтынды өзүнө сиңирип калыш үчүн ууру табылбады, уурдатканыңарды төлөп берелик дейт. Ошентип айылындагы Тойчук деген кедей чалдын Айсар аттуу жалгыз кызын Турпандын ханына тартуу кылат. Ал кыз ашкан сулуу, кошокчу, ырчы, акын кыз болот. Ошол Турпандын ханына кетип бара жаткан жеринен Айсар кыздын элге кайрылып айтып турган арманы. Айланып бүркүт жел дойлой, тайыпсыз калтар жери дойлой, ачылган гүлдөй жадырап, армансыз киши эл дойлой. Ак чөлмөк кылып адамды айттылагандай пен дойлой, алыста калчу жер дойлой, агайын тууган эл дойлой, алышып бирге оюн огон, асыл кештең туштең дойлой. Ажыдар соргон бөжөгүн, ата кен байкуш эм дойлой, алыста калчу жер дойлой, агайын тууган эл дойлой, алышып бирге оюн огон, асыл кештең
ажыдар соргон бөжөгүн ата кен байкуш эм ойлойт. Hakimдин күчү зор беле алсыздар ага кор беле ак кептер элем кайыган алдында каткан шор беле алдырган колдон күкүгүн апакем кандай шор беле айлына жылан ордолоп агайын элим корголоп азап муң кайгы ызычу аккан жаш көздөн шорголоп ак жерден айып тартышып айтчы эмне мынча кор болуп арман бар жерде сана бар арманду мен бир жарадар айыпка адам карматкан абирсиз жүзү каралар каңгыра белден адашып какшасын менди балаңар жаңыдан гүлүм ачты элем жалп этип өшчү жаш белем жазыксыз муңга чөмүлүп жамгырдай жаган жаш менен тырмагы тийип дөбөттүн тытылмай болду жаш денем ак чоку тонун ар жагы аралашкытай калмагы өз элден алыс ажырап өткөндүн курусунан дагы бир өгө кантип күн болот бирөөнүн эрке ардагы алдырган жүзүм кубарар арманбай арманууланар ачылган жашыл гүл элем атсыйган бир будалар жазыксыз мындай кордука жан болбос чыдап туралар жалгыз элем бирөөнүн жаңчылып барат жүрөгүм кагылам кантем апакай канткенде чыдап жүрөмүн жаным деген жат элде кантип күн көрөт жалгызың алсыз чын баткан ай кайра толсочу байтикти ажал сорсочу ат энем боздоп турганда ак куз кайра консочу улутпай эки шордуну уялаш бири болсочу көргөндө
турганы киржибип асыл кеч болуп алууга айылымдан жакпай бир жигит жок тура мендей кесирлүү жоруга турган илдири ак дилек сунсам алчу ак жибек болсун чалчу ким ажыдар соруп баратат ара чагылып калчу ким ай сарыбай кушкан тидебай аркамдан издеп барчу ким калкымдын мончок селкиси канкордун болсо энчиси айрымда жокпу бени байлап ажалга тике келчүсү качан бир чыгат шалтадан каманга кайрат эрчүсү. Баракелде эжеке, мынакей караңызчы, сөзү дагы керемет, обону да керемет, аткаруучу дагы керемет дегенде. Эми ошол кезде мына Айсары кыздын арманы деп Кыргызстанга ала тоого жаңырып, сиз Айсары кыз болуп таанылгандан кийин ошол кездеги мактоолор, ой Айсары деп атканда кандай болуп жүрдүңүз? Кээ бирөө бир эки мактоо менен өйдөгө чыгып кетчү эле, кээ бирөө түшүп кетчү эле дегендей, сизде кандай болду? Менин ата-энемдин айрыкча ушул Фрунзеге ушул жака келип Токтогул Сатылганов атындагы килтейген ушунчалык чоң залкар кишинин атындагы филармонияда иштеп атасың деп анан ата-энем тарбия берет да. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Өскөндө мындай болуп кетет. Түшүрүп койсо дагы мындай болуп кетет. Ошонун баарына бир гана сабырдуулук жеңет депчи. Анан чынында мен сабырдуусу болуп жүрдүм да. Сабырдуулук деген жакшы экен да. Бардык нерседе эле. Турмушта деле, ишиңде деле кайда болбосун сабырдуулук жакшы экен. Сабырдуулук кайра эле ушу жакшылыктарды экеселеп өзүң болуп көрбөгөндөй жакшылыктарды алып келип бере берет экен. Ошо Кудайга шүгүр, жараткан Аллама миң мерте шүгүр кылам. Чындыгында не деген шедевр, не деген залкар агайлар менен эжелер менен иштештим. Бирок эч убакта мындай же кайш айтышып, жылуучусу мындай бир урушуп деген болгон жок. Качан болбосун, эми мен кичүүмүн да деген эле немеде жүрдүм да. Булардын эң кичүүсү болуп атканда чындыгында ал кезде мисалы үчүн 86-жылдары ушул 90-жылга чейин эң кичүүсү мен болуп жүрдүм да, бул дастанчы ырчысы боюнча. Анан бир эле бригада болчу, ошондо бир эле эл шайырлар бардыңыздар ошондо чоң группасы, бир 25ке жакын киши иштечүбүз. Аны ошо жетектеген Эстебес агай болчу. Анан баары чоң адамдар, салкарлар. Ким Чабалдаев, Жапар Чабалдаев агайыбыз да бар. Нуркош Маматалиев деле ошо немеде бригадада иштечү. Ошол эле 25 киши бүт эле бир автобус болуп түшүп барып эле. Дем эле сонун берекелүү жерден тосуп алып эле берекелүү ырдап эле кайра эле берекелүү кайтып келе берчү элек. Сиз ошол барган жерлерде Айсарыны суранышчы да. Айсарыны ырдап бер деп, андан кийин биз деген агит поезд деп тиги чабандарга чейин барчубуз. Буягы Лахол деп Казакстанга, тиягы негизинен эми ушул чыкканда эле Айсарыны мындай артымда атап келаткандан чапкан. Ушу мен отурганга чейин чапып эле, отуруп баштаганга чейин баштагандан кийин чымындын үнү болот эле го. Мен биринчи түшүнбөгөндү кылып баштаганда
эмне үчүн угуп атам, эмне үчүн мынча жымжырт Кээ бирөө бушактай ыйлап. Анан баягы улуу чоң кишилерди өйдө карабайт десе, ошо өйдө карабай чоңойгон жан сахнаны деле мындай аябай кыдырекей карап монтчу эмесмин да, эшик чыкчумун, ырдачумун, кирип кетчүмүн. Анан баары бир эле сурачу да, ошо Айсарыны сурачу. Анан эми ал кезде кичине элдик ырларга кайра кайталап ошо ырдап эле жүргөн Мускал Өмүрканова апабыз ырдап жүргөн ырларды жакшы көрчүмүн, ошолорду ырдап кеткен. Негизи кичине кысым бар эле да. Ошон үчүн мен эми азыр айтпаганда качан айтам, анан Айсарыдан үчүндү кылып эле ырдап кой дешчү эле да. Убакыт тар деп, Анан баягы башка ырды ырдаганга болбойт эле да мага. Башка ырды ырдайын десең да ошо ырдагың келип турса дагы. Ошол азыр айтып калдыңыз сөзүңүз өзүңүздө. Айсары кызды келип дагы ырдаба дегендер болгон дейт го. Айсары кызды да ошол жаңы ошол эле баштап эле бысмылда деп ырдап баштаган ошо 10 күндүк аккордеонисттердин концерти болуп атканда. Биз Байтиктин тукумдарынан болобуз деп бир 4 спортсмендер такай ошо эшиктин алдында турушчу. Бүгүн ырдачу болсоң анда сен биринчи каяктансың деди. Атбаштамын дедим. Атбаштамын дегенде эле эмне болду, Атбаштамын десем, Атбаштамын дегенде эле айтты. Жолдобай Кайыповдун жанына алып барып коюп коелу деп. Анан эмнеге анан десем, эмне биздин атабызды ырдап атасың? Сен биз Байтиктин тукумдарынан болсоң, сен Байтикти жамандабай ырда деп. Мен жамандагандай, мен тарыхчы эмесмин дедим. Мен жазуучу эмесмин, мен болгон ырчымын дедим. Ошондо делечи. Муну Какен Алмазбеков чыгарган. Ошол Какен Алмазбектин жазган Какен Алмазбеков кайт. Ал жазса биз ага деле кайрылдык. Сен ырдап чыкпа эле дейт да. Раматулык Боркеевке чейин барыптыр. Алып салгың тилейт. Төкөнбай Боркеев агайыбыздын. Фонддон алып сал деп. Алтын фонддон деп. Анан радиого чейин барышыптыр. Бул деген ыр, бул тарыхта алган ыр. Тарыхты коет деп. Эми хан болсо, айттым, хандын тарыхты окуйсуң дедим. Деги эле мен окуганда, хан катышкан китепти окуганда тарыхта хандын терс жагы сөзсүз болот. Оң жагы, терс жагы, адам хан деле пенде да. Ооба да. Ал да пенде. Анан эми өзүңөр окубай туруп эмне? Жок, ырдап эле дейт анан. Жок, анан мага действительно эми корктум негизи ырдаба дегенде. Бирок мага ошол эмне деп коет тиле. Жандооч. Жандооч кылып берип анан ошого кичине мындай кайраттанып ырдап жүрдүм. 10 күн кандай бүттү? Ошондой эс ала эле түштүм. Андан ошо эми алтын фонддо калды. Андан кийин деле ырдап жүрдүңүз анан? Андан кийин эле ырдап жүрдүм. Жакшы. Анан кийин болбойт экен. Барган жериңде эле чын эле Айсар болуп таанып калгандан кийин киргенден кийин эле таанып калды. Анан кийин бир торгоюмду ырдап чыгып калып, анан дагы торгоюм менен алаңсып калды. А болбосо ошол кездеги Айсар чыгып аткан кездеги поколениедеги тойлорго барып калсаң, же болбосо ушундай айылдарга барып калсаң, торгоюмду ырдаганда эле баары бир Айсарын сурашат. Айсарын ырдап берип койгон. Сизди ошону тааныйбыз депчи. Анан мына эми торгоюмду дагы аябай көкөлөттүңүз деп. Анан эми азыр торгоюмду чын эле жаштар дагы заманбап кылып алып чыгып атпайбы? Торгоюмду. Жакшы. Анда мынакей ошол бир ырдын тарыхына айланып, мынакей сиз ошол Айсар кыз деп аталып чыккан ырдындагы тарыхын айтып кеттик. Азыр эми мынакей деги эле ошол чыгармачылык менен алып бурушуп келатасыз. Азыркы кийинки кездеги чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Кийинки кездеги чыгармаларым ошол санаат, насаатырлар. Мен бир ошо насаатырга обон чыгардым эле, ата эне жөнүндө термелеп. Андан кийин Жерене деген, Жерене бир 13 мүнөт болот го дейм. Ошондой. Муну ата эне 2-3 мүнөткө жетип жетпейт. Ошону чыгарып, ошол ата эне жөнүндө термемди, Жеренени чыгарып жүрөм, дагы көптөгөн ырларга обон чыгарып жүрөм. Обон чыгарып эле ыр сунамын Маркабай Аматовдун сөзүнөн жазылган. Ошо ыр сунамын Раматылык ошо Гүлзат Батырханова ырдачу эле. Ошол анан жаштык
деген ырын Маркай Аматовдун жаштайын ырын болсо ушу Нуршамал Табалдиев эжебиз алды эле. Ошо киши даярданып жүрөт окшойт. Ошол кишиге бердим эле, ошо иш ырдап чыгам деди эле, ошо сөзүн жактырып, обону жактырыпчы. Анан кийин кут болсун тоюңар деген Лариса Асанбекованын сөзүнөн алынган аябай сонун сөздү обонду чыгарып, ошол обон кандай жаралганда Малик Аликеевдин апасынын 80 жылдыгы болуп, ошо жерге биринчи тушоосун ошо жерге кесип, ошо жерге ырдап бардым, бысмылда деп. Анан ошол. Анан андан кийинки ырлары ошо баары бир илгери элдик ырга басым жасап жүргөндөн кийин элдик ырларды аралаштырып турган. Обонуман ушу бир 10 чактыдай болуп калды. Баягы 2015-жылы 37 жыл болуптур иштегениме. Ошо жылдын боюнча чыгармачылык кечем бердим, отчетный да кылып. Ошондо ошол кээ бирөөсү эстрада менен кетти да. Жар азыркы заманбаптай кылып сөздөрүн. Аябай сонун. Мындан кийин башка адам каалоо тилек айтпай деле койсо болот. Ошонун ичинде бүт. Бата тилектин баары. Ошо жарды айтып атам. Анан ушул мен азыркы окутуп аткан шакирт кыздарыман алып айтып жүрүшөт. Немелергечи жарларга. Анан ушу кыз узатуу деген ырга ушу жаңы эле обон жаралды. Кыз узатуусун мен өзүм жолдошум ырдап жүрбөйбү ага мен менен качан шаршын. Ошо жолдошум чыгарды. Ал дагы сонун сөздөрү. Анда мынакей өзүңүздүн чыгармаларыңыздын арасынан ошол ата-эне жөнүндө, ата-энеден улук, ата-энеден ыйык нерсе жок эмеспи? Ушул чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Мейли. Термелеп ата-эненин баянын улуу кичүү кулак сал, акыныңдын кабарын болсок дешип балалуу тилейт тура ата-эне, баласы жок басыныбы жүдөйт тура ата-эне, балада деп бактыбыз ойлойт тура ата-эне, ул кызы болбосо үйгө күлкү толбосо кол кармашпай ата-эне, ажырашат обат эле. Бала болсо экөндө каранынан кагылат, маңдайында күнү түн ачырак болуп жагылат, күн бол десе жаркырап тийип берет ата-эне, ай бол десе ай болубай күлүп берет ата-эне, канатына калкалап катып турат ата-эне, бала пандай боорунан басып турат ата-эне, асман десе асманга чыгып келет ата-эне, керек болсо өз жанын кыйып берет ой ата-эне. Айтып өттүм термелеп ата-эненин баянын, улуу кичүү тыңдап ал акыныңдын кабарын, жаман болсун балам деп атаң кантип урушсун, атаң кокус урушсаң акылсыз иштиңе кылыпсың, кызым жаман болсун деп энең кантип урушсун, энең кокус урушсаң эси жок ишти кылыпсың,
урушат деп атаңа каяша сөз сүйлөбө, урушат деп энеңе жаман айтып үндебе, көзү тирүү кезинде бил дегенин билип ал, көкүрөккө түйүп ал, а дегенин илип ал, ой тумар кылып чийип ал, ата энеңде окуу жок, ата энеңден о билим ал. Эй, баракелде, бар болуңуз. Мынакей эң сонун чыгарма экен. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ошол терме санат дастандарды дагы да жарата бериңиз. Бар болуңуз, эч убакта оорубаңыз, өмүр узун болуп, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Чоң рахмат сиздерге да, ушул сиздердин жамаатыңыздарга да чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздерде ийгилик болуп, бизге окшогон жакшынакай чыгармачыл адамдар ушул жерде жадырап жайнап күлүп жана болгон чыгармачылыгын тартуулай берсин элге. Рахмат айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.